Ассаламу алейкум сүйүктүү угармандар. Бул жолу сиздер менен Оору жана шыпа деген керемет китепти окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп коюңузду суранабыз. Китепти которуп даярдаган Ашурали уулу Мавлян Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын номер 11-чечими менен басып таратууга уруксат берилди. Оорудан айыгуунун жаңы ыкмасы. Маалымат технологиясы өнүккөн азыркы доордо адамдардын көпчүлүгү дарыланууда илимдин эң акыркы жетишкендиктерин далил кылышып, ооруган убакытта врачка гана кайрылуу зарыл деген ойду бекем кармап алышкан. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен дарылануу жолдоруна көп маани бере беришпейт. Бирок ушуга карабастан акыркы күндөрдө атеисттик көз караштагы батыш дарыгерлери нейролингвистикалык программалоо НЛП аркылуу оорулуу адамды сөз менен дарылоо методун ачыкка чыгара башташты. Бул дарылоонун негизги методу төмөнкүдөй. Оорулуу адам адегенде өзүн колго алып, жүрөгүн тынч абалга алып келип, күн сайын мен бул ооруну сөзсүз жеңем. Ага менин кудуретим жетет. Менин абалым күндөн күнгө жакшы деген позитивдүү сөздөрдү кайра-кайра кайталаш керек. Эскертүү: дарыгердин кеңешине баш ийүү менен бирге. Батыш дарыгерлери оорулуу адамдын уктаардан мурда жана ойгонгондо айткан бул сөздөрү анын оорусунун айыгып кетүүсүнө салым кошконун жана денесинин иммунитети күчтүү боло башташканын байкашкан. Бул учурда бизде бул кантип ишке ашып жатат деген суроо туулат. Чындыгында, жогоруда айтылган сөздөрдөгү позитивдүү информациялар адамдын мээсинин клеткаларына өзүнүн оң таасирин тийгизери аныкталган. Ошол эле убакытта мээнин клеткалары да өзүнө келген информацияларга таянып иш жүргүзөрү ачыкка чыккан. Эгерде ар бир клетка өзүнө келген информациянын негизинде иш алып барса, демек адамдын бүткүл денеси өтө кылдат информациялар торчосунан турары маалым болот. Ал эми адамдын бүт денеси орточо 37,2 триллион клеткадан турат. Ошентип, денебиздеги триллиондогон клеткалардын ар бири бизге келген позитивдүү же негативдүү информациялардан таасирленет. Мындан бир эле клетканын бузулушу информациялар торчосунун иштөө мыйзамын үзгүлтүккө учуратып, адамдын денесинде ар кандай ооруларды пайда кылаарын билебиз. Ошондуктан ден соолугуна көңүл бурууну каалаган ар бир адам күндө жууп тазаланган денесине гана эмес, балким көзгө көрүнбөгөн ар бир клеткасына чейин кылдат мамиледе болушу керек. Клеткаларыбызды сактоонун жолу негативдүү информациялардан сактануу менен гана ишке ашат. Демек, мындан кийин ар бирибиз жаман сөз сүйлөп, урушуп талашуудан, жада калса жаман ойлордон алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени триллиондогон клеткалардын ар бири сага баш ийип, сенин кызматыңда, сенин буйругуңду күтүп турушат. Сен уккан информация алардын ар бирине чейин жетет. Жакшы кабар уксаң, аларда кубанат, денең күчкө толот, иммунитетиң көтөрүлөт. Жаман кабар уксаң, алсызданып кайгырат, денең күчүн жоготот, иммунитетиң түшүп кетет. Ошондуктан аларга көңүл бур. Алар сен үчүн жашап жатат. Сен да алар үчүн жашагын. Аларды канчалык абайласаң, алар да сени ошончолук абайлашат. Ошондуктан көңүлүңдү ач, жүрөгүңдү тынчтант. Жаңы адамдар менен сүйлөш, сырдаш, жаңы кийим ки, көбүрөөк кайрымдуулук иштерди жаса. Бас, салкын парктарда сейилде, бийик-бийик тоолорго чык, таза аба жутуп, терең-терең дем ал. Шаркырап аккан сууларга карап, жакшы ойлорду ойло. Жыпар жыттуу гүлдөрдү жыттап рахат ал. Кооз табиятка көз жүгүртүп, жараткан Аллахтын кудуретин таанып бил. Бийик үн менен менин ден соолугум жакшы деп кыйкыр. Кыйкырганыңды тегерегиңдин баары уксун. Эми чын жүрөктөн баары жакшы болот. Мен буга ишенем деп өзүңдү ишендир. Ошону менен бирге ата-энеңди ыраазы кыл. Аларды кубант, аларга кызмат кыл. Аларды капа кылган болсоң кечирим сура. Бир туугандык мамилеңди бекемде. Анткени сага алардан артык эч ким чын жүрөгүнөн күйбөйт.
Чындыгында позитивдүү жашоо ооруган адамдын оорусуна дары болуп, ага кайра ден соолук алып келет.